İyilik bulsen gitevi. Автор Алмаз Жұманазаров. Бұл аудио китепте «Ийгилик булсаң» китебинин маанилүү жана таасирлүү жерлери камтылат. 66 бет Ник Вуйвич тууралуу. Сиз кыялдашыңыз мүмкүн. Сиз үмүттөнүшүңүз мүмкүн. Бул кыялдарды жана ойлорду ишке ашыруу үчүн сиз өзүңүздөн өзүңүз аша чаап болгум келет деген адам болушуңуз керек. Ник Вуйвич. Ник Вуйвич туубаса майып болуп төрөлгөн. 8 жашында өзүнүн кемчиликтерин көрүп, кайгырып, кыйналган абалда жашагысы келбей, ваннага барып, өзүнө өзү кол салып өлгүсү келген. Бирок ата-энесинин ыйлап жатканын, аны кантип жерге коюп жатышканын элестетет. Кудайдан күнү түнү кол, бут берүүсүн тилегени гашпай, эч кандай майнап чыкпаарына көзү жетип түшүнгөн. Ошондон баштап өзүнүн кемчиликтери тууралуу терс ой жүгүртүүнү токтоткон. Өзүн кандай жаралса, ошондой кабыл алып, өз абалына ыраазы болуп, Кудайга шүгүр келтирип, коомго аралашып баштаган. Тамаша иретинде кээде бирөө көтөрүп уурдап кетсе кантем деп айтып калат. Биз болбогон себептердин айынан баш оортуп, ишке колубуз барбай, убактыбызды коротуп келебиз. Эгер Ник Вуйвичтин тагдырына туш болсоңуз, эмне кылмаксыз? Бул кишиге салыштырмалуу сиз эң бай адамсыз. Бардык жоюлган максаттарыңызга жана өзүңүз каалагандай жашоого сизде толук мүмкүнчүлүк бар экендигин билиңиз. 95% адам багынат, 5% ичинде болуңуз. 104 бет Джек Ма. Чыныгы ийгиликсиздик деген эмне? Чыныгы ийгиликсиздик бул аракет кылууну токтотуу. Джек Ма. Бул киши тууралуу айтсам, ийгиликке жетүүсүнө болгон бардык тоскоолдуктарды жеңип чыккан. Ата-энеси аябай жакыр жашаган үй бүлөдө чоңойгон. Окууда канчалаган экзамендерден кулап калган. Милицияга жумушка кирүүгө 5 киши барган. 4 кишини кабыл алып, жалгыз муну алган эмес. Жергиликтүү КФСге иштегени 25 киши барса, 24 кишини кабыл алып, бул кишини кабыл албай коет. Гарвард университетине 10дон ашык жолу тапшырып, бирок кабыл албай коюшат. Ошондой чоң тоскоолдуктарды жеңип чыккан Джек Ма Alibaba компаниясынын негиздөөчүсү. Алгач жумушунун мугалимдиктен баштап, кийин Кытайга келген туристтерге шаарды акысыз көргөзүүчү болуп иштейт. Австралиялык туристтер менен жакындан тааныш болуп, алар Джек Маны өз өлкөсүнө чакырышат. Австралияга барып, ошол жерде биринчи жолу интернет дегенди угат. Ал жерден баарын тапса болорун түшүнүп, сыра деген сөздү издейт. Англис, француз, немес маркаларын сыралары чыгат да, Кытай маркасында бир да сыра чыкпайт. Ошондо Джек Ма максат коет. Кытайдын товарын дүйнөлүк соода түйүнүндө интернет аркылуу сатышка чыгарууну чечет. Бул идеясын ишке ашырууга көпчүлүк колдобойт. Анысы аз келгенсип, интернет дүкөнүн ачуу максатта компания чайын десе, Кытай өлкөсүндө мыйзамда жок болгондугунан байланыштуу алгачкы компаниясын компьютер деп ачат. Мугалимдик кесибин таштап, өз үйүн жумуш кеңсеси офис кылып, толгон тоскоолдуктарга карабай, идеясын ишке ашырууга киришет. 5 жыл бою бул жумушу киреше алып келбей, Alibaba интернет компаниясын элге таанытуу максатында элдер сатыкка коюл товарларды кереги жок болсо да Джек Ма өзү сатып алат. Азыркы күндө дүйнөнүн бардык жеринде орун алган Alibaba интернет компаниясын ошондой чоң тоскоолдуктарга карабай, иш жүзүнө ашырып, Кытай өлкөсүндөгү эң бай адамы болуп олтурат. 100 бет Аскар Салымбеков. Темирди кызуусунча чап дегендей, идеяны да өз убагында иш жүзүнө ашырбасак, кеч болуп калышы ыктымал. Салымбеков агабыз ак эмгеги менен чечкиндүү кадамдардын натыйжасында Дордой базарын негиздеген. Ар бир адамдын өзгөрүүсүнө бир нерсе себеп болот эмеспи? 1990-жылы Аскар Салымбеков агабыз Италияда өткөрүлгөн футбол боюнча дүйнө чемпионатынан Одесса шаары аркылуу келе жатып,
привозной деген базарды көрөт. Ал жерге ар бир киши акча төлөп киргенин көрүп, эмнеге Кыргызстанга да чоң бардык майда базарларды бириктирип турчу базар курса болбойт деп ойлонот. Шаардын четинен бардык тарапка ыңгайлуу болгон, бирок камыш басып кеткен, киши басып барбаган жерди базар кылууга киришет. Идеянын ишке ашуусун толук көз алдында элестеткен Салымбеков агабызга болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап, коркпой, өзүнө ишенип, кыйынчылыктарга да чыдап, акчанын жоктугуна карабай, ар бир маселелерди чечүү жолдорун издеп, майда кадам таштап отуруп, ийгиликке жетет. Ошол азыр сиздин оюңузда турган идеяны да акчам жок дебей, жолдорун издеп, таштап салбай, кызыгуу менен аз-аздан болсо да ишке ашырсаңыз, убакыттын өтүшү менен сиз да ийгиликке жетишиңизге ишенем. Келтирилген мисалдардан кийин айткым келет. Кандай гана идея болбосун, акчам жок деген бул жөн гана шылтоо. Аткарууга каалоонун аздыгынан өзүн алдоо болуп саналат. Бардык идеяны ишке ашыруу ак эмгектин жана ошол тармакта эң төмөнкү жумуштан баштап тажрыйба топтоп, ар кандай идеяларды ишке ашыруу мүмкүн экенин бул таанымал адамдардын тажрыйбасын көрсөк болот. Мен Салымбеков агабыз жөнүндө айтканымдын себеби, биз жаштар ушундай эл жери үчүн күйгөн агаларыбыздан тарбия алып, чет өлкөлөргө барганда жаңы идеяларды үйрөнүп, колубуздан келишинче мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өзүбүздү өзгөртүү менен салымыбызды кошолу. Ал үчүн биринчи тарбияны өзүбүздөн башташыбыз керек. Ийгиликти карай жол тартышыбыз керек. Агаларыбыз жараткан ийгиликтерди бардык жарандарыбыз жаратканга аракет жасасак, Кыргызстаныбыз биз эңсеген Араб Эмираттары, Сингапур, Япония өңдүү өлкөлөрдүн катарына кошулушуна шек санабайм. Видеону даярдаган Тулпар ТВ каналы. Каналга подписация болуп кетиңиз. Алдын ала рахмат. Биздин канча китеп окугандыгыбыз маанилүү эмес. Ошол ар бир окуган китептен алган пайдалуу кеңештерди жашообузда колдонуп өзгөргөнүбүз маанилүү.